чындап кыйналдым го. Мен атайлаган жокмун, башка кылган жок. Мен чындап кыйналдым. Себеби Жашооңуз кандай? Үй бүлө, бала чака, жубайыңыз? эң негизгиси ноунеймде Мурат возвращается. Турлайтым. Кыргыз киносундагы тамашоочулардын орду чоңураак десем болот го дейм. Эсиме чыгып калыптыр чындап аяктан эмне. Сен аркы жакта чыгып атпайсың го. Кантип эстейин дейсиз? Эстеп көргүзчү. Сен бойдосуң, Эй, тебе когда тебе лайфхак. Лайфхак. Ушул команда ушундай. Кадыр суу кандай экен деп коесузбу? Мурунку жүргөн чөйрөмдө, мурунку жүргөн жолумдан кичине бир аз четтеп, ошону сагынып куса калдым. Но болот го бир адам кылып аткан жумушун эле таштап туруп анан тиги Аскат байке өтө күчтүү ойнойт экен, анын астынан мен жоголуп кетет экен. Көп сүйлөй берсем көз тиет. Жок, көп макта берсем көз тиет. Көп баякында ар нерсени айта берсем сөз тиет. Азыр кино башы өнүп кетти да мен 5 жыл үйдө жата берип мен билбей калыптым го. Сонун аял ал, Кудай буйруса, сенин тоюңда келип, кадыр көз келип, конкретный бийлейик. Бул жолку биздин подкасттын коногу балдар ош деп таанылган ноунейм командасынын капитаны. Жалпыңар билесиңер, Мурат Жалиев бизде конокто. Браво, Мурат Жалиев. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Жакшы, шүгүр. Ден соолугуңуз кандай? Сон. Өзүң кандай? Жумуш кандай? Сонун. Биз акыркы бир жыл, 2 жылдан бери көрүшө элекпиз. Ага чейин бир канча маектер тартуулаганбыз. Барып жүрөбүз, көрүп жүрөбүз сиз анан кадрдын сыртын тамашалап калдыңыз го. Сен барып мен бияка келдим депчи. Ооба. Куш келдиңиз. Кушбак болуңуздар. Бүгүн эле келдиңиз. Азыр келдик, самолеттон түштүк, таксиге чыктык, сага келдик. Такси 910 сом болду. Ошондо айтып коеюн дегем деңиз. Кандай таксинин акчасын деп коесузбу? Сонун. Толуп тур сага. Ооба. Сыр эмнеде бөлүшпөйлүбү? Барына чексиз. Барына чексиз. Bunun sırrı elbette tamak жөөдө. Жок, просто жашайынчы дедим го. Жейинчи. Кичине арыктанга аракет кылып атам, бирок не получается так. Толуп сонун калып сага. Сонунгабы? Толуп сонун калып берсиз. Спасибо тогда за комплимент. Жок, көбүнчө комментарийлерден, YouTube'дан же Instagram бир нерсе киргизе калсаң эле не болуп кеткен? Буну Мурат не багып атасыңарбы деп бир нерсе соёсуңарбы деген сыяктуу жазылышып. Байлап атасыңар деппи? Азыр кадрдын сыртында сурасам айтып калдыңыз го. Эч нерсени ойлонбой жүрөйүн деп атам депчи. Буга чейин эмне ойлондурду сизди? Буга чейин сен экөөбүз көп сүйлөштүк го бул ойлоно турган нерселерди. Мен билем бирок көрүүчү. Дойм ошо башыбызга келген сыноо, оору, кыйноо, мурунку жүргөн чөйрөмдө, мурунку жүргөн жолумдан кичине бир аз четтеп, ошону сагынып куса калдым. Но болот го бир адам кылып аткан жумушун эле таштап туруп анан үйдө баякында болуп калса, не только чыгармачыл жер, не только тамада жер, не только тамашачы эмес, любой эле элементарный нерсе жолу фура айдап жүргөн адам дагы өзүнүн жумушун таштап үйдө жатып калса, жумушун сагынат го, мындай эңсейип баякында го. Вот ошол ойлонуп, ошону ойлонбоюнчу дедим го. Оказывается, ойлонбосо бар жогу толук болот экен го. Толуп адам жашынакай болуп, өңүнө чыгып, Ойлонгондор көп ойлоно бербегиле. Көп ойлоно берсең менде семирип кетесиңер. 4 жылча жок болдуңуз. 4 жылдан кичине ашып кетти. Үйдө эле болдуңуз. Анан кайда барам? Квартирага чыгайын десем, акчам жок болду. Өзүм үйүм болот го дейсиз. Үйдө болдум. Ата-энем, бешенемди ата-энем карап, Кудайга шүгүр, жакшы ушулар бар экен. Мына ноунейм командасынан эле ушул команда Кадыр, Икрам, Йома, Динкош, Мурат кемдагы Мурат Кантели деп Динкош баякындагы командалар жүр деди. Ошо мен ооруп больницада жатканымда дагы команда канча жолу барды ноунейм. Рахмат. Ушул убакытта азыр эми
чөткөндөй сон болуп калдым го ошо эми рахматымды айтып коеюнчу ушул жерде шылтоо баягында калып эптен себеп болуп командаларга рахмат, досторума рахмат, шакирттериме рахмат, өкүл балдарыма рахмат, устаттарыма рахмат, баардыгына рахмат. Буга чейин экөөбүз интервью кылганда айткансыз да, алардын өздөрүнчө бир группасы бар экен депчи. Ал группага кошулдуңузбу? Ооба. А беркилердинби? Өздөрүнчө бир группасы бар экен депчи. Окуп калдым, анда атпадыңыз эле. Кошулдук. Азыр эми Аллага шүгүр. Команда менен биргеликте ошо вайн тартабызбы, эмне кылабыз, бир той топур же башка команда. Кудайга шүгүр. Азыр эми сиз 5 жылдан кийинки чыгармачылыкка кайткандагы тасмаңыз туурасында шашпай кененирээк токтолобуз, ага өзүнчө. Анан ага чейинки Мурат Жалиев менен баарлашкым келип атат. Алгачкы баягы Ошто жүргөн Мурат Жалиев кантип тамашоого келген? Кайсы жылдары, кайсы сезондор ойноду? Эми биз билебиз, 6-сезондун чемпиондору. Нонейм командасы. Ага чейин бир канча кыйынчылык болду да. Ооба, албетте. Нонейм командасынын түптөлүшү Асел Касымова деген эжекебиз бар го, ырчы. Ошонун бир тууган иниси Акыл Касымов деген бар. Азыр Ошто Русская уголовно Русская экен, ошо органда иштейт. Ошол жигит түптөгөн агабыз Нонеймде. Биз ошол Нонейм түптөлгөндө ошолордун оюнчулардын катарын толуктаганбыз. Мен мисалы үчүн бир факультеттен, Кадыр бир факультеттен, Эмил бир факультеттен, дагы бир Медер деген бир факультеттен балдар көп. Бир 9-10 чакты бала болчубуз. Эсимде бар, кара футболка, акшым кийип команда болуп чыкканбыз, Оштун атынан. Нонейм болуп. Ушу студент убактыбызда. Жүрүп командалардан терип өздөрүнүн кесиби менен кетти, ал жака кетти, бул жака кетти. Үчөөбүз калганбыз. Кадыр Жарматов, Эмил Токтошев, Мурат Жалиев. Үчөөбүз калдык. Эми ошо Нонеймдин ушу 9, 10, 11, 10 ушунча баланын арасынан ошо үчөөбүз КВНщик болуп, үчөөбүз артисттик кесипти тандадык. Университеттен башталган, кийин РМПК тамашоо лигасынын анда гезиттин аркасында тамашоонун баягындай немеси болчу, реклама команда баягындай ошондо. Ошо эсимде бар, эгер жалган айтпасам, ошо менин үйүм астында ошо үчөөбүз чогулуп, ошо чалып РМПКге ойнойбуз, биз Оштонбуз деп. Чалдыңыз. Ооба. Студентпиз, жашпыз, ой жок, проблема жок, тоже акча жок, ушундай сыяктуу болгон. Эчтеке жок. Бирок суперфондун аркасын карап турабыз. Тамаша карап. Күйүп атасыздар бирок. КВН ойношубуз керек экен деп. Вот ошондо чалганбыз, макул болгон, келген. Биринчи оюнубузду биз тамашоонун Ысык көлдө Голубой Иссык көл беле, ушундай деген пансионат бар. Ошол жерде оюн көргөзгөнбүз. Андан кийин тамашонун бул жака фестивалине катышканбыз. Кийин барып анан чемпион болуп кайттык. Еще биз чемпион эле болгон эмеспиз. Биз 6-сезондо чемпион болгондон кийинки жылы РМПК 6 жылга чейинки чемпиондорду алып келген. Өзүнчө. Мисалы үчүн биринчи сезондо ким чемпион болду, экинчи сезондо ким чемпион болду, үчүнчү сезондо Агургуч, Моника, ана ошого чейин катар чемпиондорду, олордун катарында биз да барбыз. Бүт чемпиондор чогултуп туруп, анан конкурс неме болгон, жарыштырган бизди. Чемпиондорду, жалаң чемпиондордун жарышкан. жалаң чемпиондорду жарыштырып, и тоже там Нонейм чемпион болгон ал жерде. Балдар. Ош. Ушул сөз кимге таандык? Эсиме чыгып калып турчу да, баяктан эмне сен наркы жакта чукуп атпайсыңбы? Кантип эстейин дебейсизби? Эстеп көргүзчү. Жок, ал эсиме жок. Ушул эле мисалы Кадыр Жарматов, Ошо Кадырга чалып сурап көрсөм болобу? чалыңызчы. Кадыр жакшы бала да, ушундай билбей калган жерлерде жардам берет да. Дайыма ушинтип сизди куткарып турабы? Ал негизи не только мен эмес, болчу эле команда ушундай. Кадыр, суу кандай экен деп коесузбу? Какеш, баягы балдар, ош деген сөз кайсыл жактан чыккан идея, еще Кимге таандык? кимге таандык эле, кандай болуп чыккан эле ошол? Аны биз жаңы тамашалоо келгенде баягы ЧЕЗ деген команда болчу, билесиңби?
Бирок эсесиңиз. Чез деп туруп кирип кетет эле го. Бизге эме берген дагы ошодон барып туруп кийин коюнга балдар оңоштоп келип алганбыз. Болды. Бул мындай болот экен, короче. Биз укпай калдык. Э. Келиңиз. Биз тамоша ушу биринчи ойноп келгенибизде тамошада мына Бишкектин бир Чез деген командасы болот экен эле. Чез деген ал болбошу. Кадырдын памяти жакшынабы, флешкасы жакшы. Эме, Эрмек Турбаевдин иниси ойнойт. Ушундай болуш керек. Чез. Чез Ооба. деп ойноп туруп анан кийин Чез деп кирип кетишет экен эле. Анан биз аны көрүп каласыз го. Анан ошко барып Чез деп балдар ош деп жасап келген экенбиз. Тарых ушундай экен. Кадыр айтты азыр дегиз. Кадыр айтты. Мисалы 6-сезондо чемпион болсоңуздар, ага чейин бир канча жолу келдиңиздер да шаарга. Бойдоксуздар, акчаңыздар жок, жашсыздар. Меми баягы ичтеги дымак эле болуп атат да. Башка эч нерсе жок. Анан күлүп алыңызчы, күлүп алыңыз. Үйлөндүңүздөр беле ошол учурда эле. Ал бойдокпуз го анда. Я просто көп кызыктуу күндөр өткөн ошону эстеп. Айтып бергизчи. Жок, айткан болбойт. Болбойт э? Болбойт да. 6-сезонго чейин бир канча жолу келдиңиздер да. Акчаңыздар жок, жол кире керек, курсак башта тойгузуш керек. Кантип атпыңыздар? Ким каржылап атты мисалы? Ушул жерден да бир эми раз ошол жака чукуп кеттиң, эми ошол жактан айтып берейин. Биз тамошого келебиз. Каке, мен, Йома үчөөбүз. Студентпиз. Анан каржылоо маселеси бир аз финанс жактан кыйыныраак. Анан тамошого катышып, уже лигага ирешип алганбыз. Анан ал учурларда азыр эле каттатпай калышат, праврыл болуп. Степ, анан Одиссей дегендер машиналар болчу. Анан ошолордун 3-чү катары болот. Аягында эмеспи? Аягында. Батпайсың. Тар. Бирок эң негизгиси ошол эң артындагы тар жагы берки жактарга караганда арзан болот. Түшүндүңбү? Канча эле? Мен эсиме жок, бирок ошол убакта арзан болот. Үчөөбүз ошол аркасына өтүп отурсак, үчөөбүз бул жака келгенге арзан болот. Жол киребиз арзан болот. Еще тамак аштан да эконом кылып, апам оромо бышырып берет, пакет көрөп берет, алабыз. Йоман апасы айышынан борсок бир нерсе бышырып берет, аны алабыз. Каке үйүнөн бир жарым асарба бир нерселер көтөрүп чыгат. Чтобы биз жолдо тамак жеп келишибиз керек. Биз таксидеги адамдар тамак жеген түшүп аякпай калып кеткен. Биз ушу жолдо жеп аякнап келе берчү элек. Просто бизге эконом болчу ушундай. Биз ушинтип баштаганбыз жолду. Вот бизде кыйынчылыктар ушундай болгон. Эми бирок аягы өкүнүчтүү эмес. Мисалы ошончо бир узак жол 12-13 саат жол жүрүп келип, унаанын артында тыгылып келесиздер, арзаныраак болсун депчи, чөнтөктүү мындай аяп. Анан бияка келгенден кийин утуп кетсең жакшы. Уткандан кийин мындай сыйлыктарды берип, же акча берип, же бир нерсе берип, анан кетиришело командалардычы. Кубок берип, сүйүнүп кетесиң да. Ошончо жол жүрүп келгенден кийин утулуп калганда эмне болот? Ойнобойм тамаша. Андай болчу, ыйлагың келет. Ыйлагыбыз келчү ошол убактарда. Бизден кийинки команда, мисалы үчүн универсал болобу, же андан кийинки шакирттер болобу. Даже өздөрү да келип, Оштун диалектисинде, Оштун диалект болуп, ошондойунда кенен тамаша ойноп, кенен сүйлөп, биз ошолорго нонейм командасы эшик ачтык да. Бул ачык эле айтыш керек, жашырганда эмне? Мурун Оштон келгендер Бишкекке келип, оштукча сүйлөштөн уялат болчу. Биз үчөөбүз келгенбиз дагы аны нерсени түшүнбөйбүз го. Спорт залына, спорт ортосуна чыгып туруп, ака менен урганбыз го. Шаардын ичинде. Анан көрсө спорт ортосунда келген күйөрмандар, студенттер көпчүлүк орусча алып, баткен дагы, түштүк тараптагы, бирок ошолор оштукча сүйлөштөрүнө уялып, Бишкектин диалектисинде баякындалып калган. Бул деген сөз просто биз сүйлөсөк зал түшүнүп атат. Күйөрман түшүнүп атат.
а бирок өздөрү эми ошо Бишкектин диалектисин сүйлөйт. Эми мен ош Бишкек деп байкындагым келбейт. Эми бул факт, болгон нерсе, бар нерсе, азыр деле бар. Бул жасалма болгум келбейт атат мен просто. А просто биздин жюрилер түшүнбөй калат эле го. Ошо жюрилерден Рысбек Жабиров деген көңчө отурчу, Жалал Абадтык байке. Ошол деп күлөт эле. Да Урмат Үсенов, балки байкелер идет деп. Биз өрөт эле. А бизден кийинки командаларга Оштун любой Жалал Абад, Баткен бардык командасына биз чтобы Оштун диалектиси менен КВН ойносо болот, тамаша ойносо болот деген жолду бир ачтык. Мындай бир ойносо болот деген сыяктуу го, мындай бир. Оюмча. Бул менин оюмча. Түшүндүрө алдымбы? Ооба. Же түшүндүрө албай ар нерсени айтып бердимби? Түшүндүрдүңүз сонун. Калыстар тобо деп калдык го. Рысбек Жабиров мынтип айткан бар болчу да. Жамандыкты да, жакшылыкты да мен өзүмдүн оозуман угасыңар силер депчи. Моголар ошентип мени айттырат депчи. Баягы уткан командаларга да ошону айтчу, утулгандарга да айтчу го. Калыстар тобунан тамашаны түшүнгөндөрдөн Рысбек Жабиров деп калдыңыз го. Көбүрөөк ким ошол Калыстар тобунда отурчу эле? Анан кийин канчалык калыстык кылчу эле? Мен Калыстар тобунун ичинин арасынан Рысбек Жабиров агайыбызды, анан көбүнчө Урмат Үсеновду жакшы сыйлайм. Урмат Үсенов калыс, мындай чыныгы калыс, кандайча калыс дегенде, мисалы үчүн бир жаш команда келип калса, ошонун шагын сындырбай, ой мен прям калыстык кылам, ак дейм, кара дейм, сеники болбото, сага 2, сага 5 эмес, мындай жаш команданы текин алдыра кичине бир жетелеп, олорго бир үмүт берип, көтөрмөлөп, мындай бир кичине үмүт берип, көтөрүп эмес, мындай үмүт берип, сөз менен мындай кылып туруп, анан берки уже чоңоюп калган каршы командалар ойноп аткан убакыттарда кайсынысы бир аз аша чабып кетти, кайсынысы уже кичине зижняк орус менен уруп баштады. Вот ушуларды полный карап турган Калыстар тобу болчу. Мен Урмат Үсеновду жакшы көрөм. Как Калыстар катары. А жеке инсан катары дагы сүйлөйм. Сахнага чейин ойноп, даярданып, байкында кылганда, мисалы үчүн биз Ошто даярданып келебиз. Агоргонун өзүнүн, Моника өзүнүн офисинде же болсо ар ким өзүнүн команда же өзүнүн университетинде даярданып байкындап келет. А уже редактурага келгенде полный байкында команда чогулуп байкаганда уже көрө бересиң бири-бириңдин оюнуң. Даже мисалы үчүн общий жалпы командалар турат, баарыбыз командабыз турабыз. Мисалы үчүн ак кеме чыгып оюн көргөзгүлө дейт. Ак кеме чыгат, бийлейт. Жааныштар жук бир нерсе ойноп, тамаша аякпай кылат. Анан общий мына бүт тамашачылар бир да чурай адам жок. Бүт тамашаны балдар команда карап отурат. Арыспаке редактор аякпай кылганда кара ак кеме кара бул жагына көрүп, эгер кааласа, кийинки өзүнүн кийинки атаандаштарын көрсө болот. Андан кийин нонем чыккыла дейт, биз чыгып көргөзөбүз. Биздики мына жериңе алгыла, мына тамашаңар болбойт. Мына жериңер мындай деп, бир катар Арсланбекке редактор кылып берет болчу. Ошого карап туруп сахнага чыгат болчусуз. Мен угуп калгам, бирок канчалык калп чындыгы бар экен билбейм да. Тамашачылар бири-биринен ошол редактура учурунда тамашаны бекитчи депчи. Мисалы ошол учурда бир мындай ключевой сөз айтпай коюп, же болбосо зал жарыла турган сөз айтпай коюп, анан оюн болуп атканда айтып. Жок, аны жок. Ал андай моменттер болот, бирок анын үчүн сен Арсланбекке заранее айтышың керек. Арсланбекке, короче, бизде мынандай, мисалы үчүн Кадыр менен Икрам мындан чыкканда, анан Динка мынаяктан түшөт, же болбосо Динка мындай дейт, же мындай чыгат. А бизге ушундай мындай реквизиттер керек, мындай ушундай болот деп туруп, алдын ала түшүндүрүп алсаң, деп Арсланбек байкында кылат. Ошондой случайлерде баягындайлар керек болбой калган убакта таң ушундай болгон окуя. Арсланбек байкында мындай десең, всё болду, следующий деп ушундай болушу мүмкүн. Анан бекитип коюп, анан баягындай кылып, ал может Бишкектин командалары ушундай кылат болчу, бирок биз көтөрүп келгенибизди көрсөтө берчүбүз. Мына бизде наоборот ошо командалардын арасында дерзкий көрүнүп, олордун духун алып койдук деген сыяктуу болчу. Москвага сиздер да барып келдиңиздер, Москва эмнеге? Эмнеге тамашагачы? Барып келдиңиздер. Байевтер алып барып келди го. Ошто бардыңыздар? Мен ага барбай калдым. Мен немеге бардым? Сочиге бардым мен.
Биз Сочиге бардык. Сочиден баягы фестиваль болот. Баягы КВН'ди мурунку алып барган ким эле? Кийин өтүп кетти го. Масликов. Баягы старший. Вот. Ошолорду эми жанынан көрүп, биз үчүн эми ол убакта биз эми КВНчилердин эми жеткен пик атасы ошол го. Ошолор жанынан көрүп Ойноп келдиңиздер. мен Сочиге барып ойноп келгем. Сочиге сборный тамашо менен. Андан кийин Турцияларда концерт берип келгенбиз. Чогуу командабы? Но эмес, аралаш команда эле. Сборный Анкара, Трабзон, Анталия ушундай бир шаарларда концерт бергенбиз. Орусча КВН өнөш кандай экен? Ушун нерсени күлүп айтып берейинби? Анан мен эми балким билбейм. Эрмек аке мени ушул убакта жакшы көрөт беле, же билбейм, же может Кудайдын колдосу, же кандай билбейм аны. Анан ошол тамашачылардан сборный мына Санчик Мыкыев. Жөн эле жейт да Санчик деген. Берки ана Жеңиш, Бакыт, немен Мониканын балдары. Агөргөн балдар бүтте мына Бишкектин балдары эми орусча байкын алышат го. Бизде деле эми ошто Кудайга шүгүр эми орусчадан мындай балдар жак, кыздар жакшы эле, бирок мен ушу дабдырап окуган эмес экенмин го ушу. Анан Сочиге барып бийлеп келе бергем. Сүйлөгөн эмессиз. Жок да, еще даярданганда бир-эки сөз баякында кылды. Анан сүйлөп баякында кылсам, мен балдар деле мындай деп күлгөн эмес. Чото окшошпой койду да мен сүйлөп баякында. Анан балдар мындай деп мындаган мен билип калдым да, биз оштуктар биз кыйтырбыз да, кыйынбыз да. Мындай взглядты карасам, мындай секин бир мындай бир кызыктай маскалдап барса ойнобойм мен дедим. Бийлей. Сүйлөйм. Ошо бийлеп сүйлөп, ошо массовкада катышып ойноп. Эми мисалы разбордо болгон окуя, мисалы аркасына чыгып мындай туруп Сүйлөгөн роль да. Да, сүйлөгөн роль. Но бирок эми Сочиде ойногон этаж мечтага бардык сахнасында. Фестивалында. Бүт баягы телевизордон көрүп жүргөн орустун КВНщиктерин сачат жатасың да, гостиницада. Андан кийин ал ойноп бүткөндөн кийин ошо Турцияларда Анкара, Анталия, Трабзон ушундай деген шаарлар бар. Ошол жактарда анан сборный тамашо концерт бергенбиз. Ал жерде кыргыздарга концерт бергенбиз. Салам алейкум го. Катарда, биринчи катарда. Берке дейсиң го, башка берке. Атандаш болбосо тамашо болчу эле. Доспуз деп мындай кыласың, но бирок ошол учурда бизде атандаш өтө күчтүү да. Өтө. Кайсы командага көбүрөөк атандаш билеңиздер сиздер? Биздин основной атандашыбыз ошо Агорго Сити го. Агорго Сити менен Моника Белуч. Агорго Сити, ноунейм. Үчөөбүз бал алганда, башкаганда, жарышканда, зал жарыш боюнча, пароз алыш боюнча мындай. Бүгүн Моника жарып койду, бүгүн Жеңиштин темасы өтүп кетти деп ушундай темалар болчу. Анан Сомат менен Юма экөө актан акылай деген темалары бар эле алар. Эми ол азыр эстесең Ностальгия. Жаштыктын бир жанып турган, күйүп турган, билбейм, менин өмүрүмдүн азыр канча 38ге чыктымбы? 2 жылдан 40ка чыгат экем. Өмүрүмдүн оштук тил менен айтканда асал убактар экен эле го. Кане эми кайтып келсе деген сөз. Тамаша ойногуңуз келеби азыр? Конечно. Любой тамашачыга айт. Кайра кайтып, ошол мурункудай ойноп, мурункудай волнение, мурункудай сахнага даярдык. Азыр бир командадан кийин биз чыгабыз. Кана, Кадыр кана. Аз отуруп, костюмун кийип атат. Чакыр. Алда турасың, команда менен даярданып. Азыр ташып бар менен көзү. Одан кийин биз өзүбүз алып барчу болдук. Өзүбүз канча шакырт чыгардык, өзүбүз канча окуучу тарбияладык.
но бирок өзүбүз ойноп жүргөн убакыт ал башка. До сих пор мен мындай көз алдымда бар да Эрим Пакенин баягы кырынан сахнанын аркасынан карап турган элге көрмөйт эми. No Names командасы. Чоосуң башкача сезим болду го. Андан кийин эми канчалык Москваларга бардык, меминдеген чоң концерттерди бердик, стадиондордо бердик, канчалык адам көп. Но бирок тамашанын сахнасы башка. 6-сезондун чемпиону болдуңуздар. Ага чейинки дымак келе берди да көтөрүлүпчү. Улам сен утулуп каласыздар, кайра түшүп калат, кайра көтөрүлөт. Чемпион болобуз, кийинки сезондо депчи. Чемпион болгондон кийин дымак түшкөн жокпу? Болду, чемпион болдук. Команда ичиндеби? No Name командасы. Традиция болчу. Мисалы үчүн ким чемпион болсо, кийинки жылга ошол өзүнүн концертин бермей. Түшүнүпсүзбү? Сиздер бергенсиздер концерт. Агурго берген, Моника берген. Бардыгы чемпион болот. Чемпион болгон команда кийинки жылы өзүнүн концертин берет. No Name агурго. Андан кийин биз өз жеке концертибизди бергенбиз. Ал өзүнчө бир башкача сезим. Тамошонун 6-сезондо баягы коштошуп ыйлап кетип атканда ал башка сезим. Андан концерт бердик. Ошол учурларда ол башка биздин Моника, Агурго деген командалар биздин поколение, биздин теңтуштарыбыз. Булар тамаша бүтүп башкалгандан кийин кино жатын аракет кылып кирип кетишкен экен да көрсө. Эми кино дегенде смысл кандай бирок ушундай сөмка алып, Вайндар чыгып вайн бир нерсе ал жак бул жак болуп барып ошо кичинекей вайн дегенде барып ана киного айланып кетти. Азыр ар кимдин өздөрүнүн немелери бар го. Продакшн деп коебу, студия же продакшн деп коебу. Мисалы үчүн Агургонун көзүнүн ар кимдин бар го балдаркы. Мониканыкы бар. Булар бизден караганда кино жаатына, вайн жаатына, кино сөмдай жагынан 3-4 жыл алдын кирген балдар. Биз ал учурда биз мононейм балдар иш кылганбыз. Алып баруучулук иш кылганбыз биз. Алып баруучулук. Биз Кадыр экөөбүз дуэт болуп тойго чыкканбыз. Целый Кыргызстанды Ош, Бишкек, Жалал Абад, Баткен, мына Талас менен Көл жакка өтпөдүк, бирок тойду өтө катуу кырып жүргөнбүз. Чемпион болгондон кийин тамадачылык менен бир күндө 2 тойду алып барып койдук элек. Бир күндө 2 тойду алып барып алып баруучулукка катуу баякындай кылганбыз. Тамадачылыктан кийин эле тамада менен чектелбей эле биз концерттерди көп алып бардык. Мисалы үчүн мен Таласты, Нарынды мен жөн барып көргөн эмесмин. Мен только концерт алып барып гана көргөм. Еще только стадиондордо концерт алып барат элек. Жөнөкөй жерлер эмес, чолулаң стадиондордо концерт алып барат элек. Ошол ырчылар менен концерт коюп, иштешип, ошол жагына көп дегенде кандай, ошол жагына основной биз өзүнүн жумушубуз ошол жакка баякындай кылганбыз. Анан ал жактан чарчап баякындайгандан кийин мындай карасаң азыр акыркы канча бир 4 жыл болдубу? 4 жыл, акыркы 4 жылдын айланасында 5 жыл мына Кыргыздын киносу баякындап кетти. Өнүгүп кетти дейбизби? Же талап көп болуп калды дейбизби? Же Кыргыздын кинолору чындыгында мындай СНГга баякындай болуп, Руслан Акылбек, ошолордун кинолору сыймыктана турган нерсе кылып коюшту да кино жаатынан. Вот ошонун аркасынан анан менин оюмча аркасынан эмес, мындай киного баягында бурулуп кетти го. Анан секин биздин командадагы баягыда тыйым бар окшойт деп. Тапсак ошондон табабыз көбүрөөк деп. Алып барчу болгонубузга чачап калган окшойбуз да секин кино жака. Биздин командадагы баягында калган кез го. Эмнеге ошол учурда мындай билген эмессиздер? Кино жаатынчы, мисалы Бишкекте башка командалар, чемпион болгон командалар кино тартып баштаган. Жок, кино тартып баштаган, вайн тартып. Бирок азыр мындай жер бар да алтын.
Азыр 5 жылдан кийин сен эмне болушун билбейсиң. Азыр мисалы үчүн 2 жыл болду, акыркы мына подкаст деген мода болуп кетти. Адам мурун интервью башкача эле болчу эле өзү. Азыр мына подкаст деген башкача болуп кетти. 2 жыл болуп калды. 5 жылдан кийин сен эмне мода болушун сен да билбейсиң го. Азыр деле бирок биздин мына азыр Кадырдын продакшны, KG деген продакшны бар. KG деген продакшны кино жаатында канча бир топ 10 деп коелук. Ошолордун арасында Кыргызстанда ордун койгон. Буга чейин тартылган кинолору, тарткан кинолор проекттери, анча-мынча жасаган мээнеттери элге бааланып, бул жагы Казакстандарга чейин барып коюлуп келген кинолор бар. Аны өзүң билесиң да. Биздин балдар деле ондой эле артта эмес пока что. Вук болуп мындай биздин поколениябыздын арасында мындай нонейм тук чыгат го. Пока что чыга элекпиз. Мына түшүндүрүп берейин сизге. Эмне чыгабыз? Буюрса. Потому что Мурат турду да. Ойгонду. Баягы не деп коет эле, өзүн мактагандан өлгөнчө качып кутул деп эле. Негизи элечи тамашоодо азыр кино жаатында токтолом азыр. Тамашоодо чемпион атангандан кийин, чемпион болгондон кийин тамашоо ойнобой коюш салт болуп кетти эле. Тамашоо чемпион болосуң, кубокты аласың. Концерт бересиң? Баланчанчы команда чемпион болду дейт, концерт бересиң, болду ошондон кийин. Дал ушкуда. Андан кийин уланса болбойт беле. Мисалы үчүн Тамашоону. Жок да кызыгы. жок. Мисалы үчүн не только тамашада эмес, бул спортто, любой эле бир жарышта ушундай болот го. Мисалы үчүн азыр Ислам Махачев чемпион дейт. Анан Ислам Махачев чемпион боло турган болсо, мен кеңеш сүйлөп берейинчи. Кайра мурунку мушташкан соперниктер менен барып мушташтырса кызыгы жок го. Туурабы? Ого кызыгы жок. Ошондой эле биздики деле чемпион болгондон кийин же башка команда чемпион болгондон кийин кийинки жылдагы ойногула дейт турмуш. Кайра эле ошол командада. Кайра эле ошол команда ойноп баягындай кылсаң боло берет. Мен экинчи жолу чемпион болгум келет деп, тарыхта калгым келет деп баягындай кылып ойногон командалар болгон. Но кимге доказать этесиң, кимге мындай кыласың, ошо чемпион болдуң, кет өзүң ишиңди кыл деген сыяктуу. Тем более баягындай убакыт, возраст өзүнүкүн алат да. Сенен кийин жаш команда келет бой ал жакта. Азыр көрүп турасызбы? Эмне? Тамашачыларды, мисалы Эгемен клуб же болбосо Көңүлдүү жигиттер. Конечно, уларды прям Сизди көрүп калабыз, калыстар тоонда отурганыңыздычы, бирок Көңүлдүү жигиттерден бир команда көңүлүңүзгө толгон. Ошол эле учурда Эгемен клубтагы көңүлүңүзгө толгон бир команда. мындай жер бар да. Көңүлдүү жигиттердеги ойноп жүргөн эле командалар Эгемен клуб ачылганда ошол жака эле өттү. Никакой жаңы команда жок ол жерде. Түшүнүңүзбү? Буга чейин Кадыр Бишкекке келип ойын өткөзүп жүргөн. Ошол жактан Бишкектен, Таластан, Көлдөн ар жактан командалар келип ойноп жүргөн. Ошол эле. Көңүлдүү жигиттерде. Кийин Кадыр кичине бир кино менен алек болуп туруп, ошко өткөзүп баягындай кылганда, эми расходу бар, мээнети бар, нерв бар. Кийин Эмилдер ачты дагы Эгемен клуб кылып туруп. Ошол эле командалар келди. Азыр Эгемен клубта дагы, көңүлдүү жигиттерде дагы ойногон бир эле команда бар, ол лидер командасы. Мыкты, конкретный команда, лидер командасы. Мага жаккан. Ол жакта да ойногон, бул жакта да ойногон. Эми командалар бирдей да. Просто аты эле өзгөрүп, ким көңүлүнө жаккан жюрилер эле чакырбаса так, салам алейкум. Ошол лидер командасында сиздерде болгон 3 жигит ойнойт. Үчөө тең, мисалы Муратжалиев, Кадыр Жарматов, Эмил Токтошев деген сыяктуу үчөө тандем. Дос десек болот да. Ошолорду көргөндө өзүңүз эстейсизби? Ол азыр мындайсың, жанып турган балдар го, мындай бир жерде турбайт, мындай бир нерселер кылып жүргүсү келет, мындай. Эстейсиң эми өзүң жаштыгыңга. Жаштыгың деп 60 туруп койгондо сүйлөп атам го. Анан азыркы учурда кино тармагында балким мен айтсам эми туура болобу болбойбу билбейм, бирок мен жеке көз карашым, жеке оюм, азыркы учурда кыргыз тасмасындагы, кыргыз киносундагы тамашоочулардын орду
чоңураак десем болот го дейм. Кино тарткандар, тамашалоочулар, Иш актерлор, актерлор, тамашалоочулар, Актрисалар. актрисалар тамашалоодон чыккандар, кошуласызбы? конечно, конечно. Ал тамашачылардын кинодогу продюсер болобу, режиссер болобу, кайсыл жактан болбосун, кино кыргыздын кино жаатынан тамашоонун балдары азыр мисалы үчүн мына Элдостун өзү чоостойт го. Элдостун таанысың да эми кино тартпайкын. Эмил бул жактан, ал жактан эми Оштон ал Кадыр менен Икрам келатат. Ар тарапта Моника бүт тамаша. Мисалы үчүн элементарный нерсе актрисаларда биздин командада Динкош. Кайсы кинону караба Динкош бар. Значит, эл талап кылып атат да. Элдин талабына жооп берип атат. Эл Сурап атат. сурап атат, ошон үчүн анан катышып барып ойноп атат. Болбосо каяктан аны мен тартылайын киноңорго дебейт да эч ким. Значит, тамашонун балдары, тамашонун кыздары тартыш боюнча дагы, актриса, актер боюнча дагы тамашонун балдар азыр Кыргызстанда четко кино тууралуу ордун коюп коюшту балдар, кыздары. Но бир минус бар. Не минус? Дипломдору жок. Бирөөсүн дагы. Бирөөсү дагы байкыңда. Нукура нарагынан ичинен бир өзүнөн бир актер кылып, өзүнөн бир актриса кылып, өзүнөн бир продюсер кылып, өзүн өзү жасап алган адамдар. Ошо мен бир-эки жолу кинода тартылып байкындап жүргөндө баягы кайсы университет эле, баягы искусство тууралуу баягы диплом берип кесип, мына сен мына кесип несиң, сен актерсуң, же болбосо сен режиссерсуң, же болбосо сен ырчысың, же сен вокалистсиң деп диплом байкындап берет го. Тамашачыларда ошондой жок. Бир маселе бар, ошондой дипломдору бар агай эжекелер тамашачылар көп жаман көрөт экен. Мен эми бирөөдөн уктум, бирөөдөн угуп калдым эмес, конкретно эле мага бир актер айтты. Ошондой бар эле адам айтты. Силер андайсыңар, силер мындайсыңар. Тамашанын балдары бардык чыгармачылыктын бардык чөйрөсүнө аралашасыңар, ырга дагы, киного дагы, же башка дагы. Бирок ошол чөйрөнүн мындай бардагын чыгарып бересиңер деген сыяктуудай келдирди го, мындай немеңер жок, дипломуңар жок, билимиңер жок деп. Бирок андай дейин десең, азыркы тамашанын балдары кинону көтөрөт атпайбы? Кана ошол жылына канча адам диплом алып бүтөт кинодо, продюсер болобу же режиссер болобу. Кана ошо диплому барлар чыгарсын, чыксын, тамашанын балдарын басып өтсүн. Вот тогда ошондо биз мойнубузду калабыз. Оказывается, диплом көп нерсени чечет турбайбы? Заман башка нерсе болуп атпайбы? Сиздин 5 жылдан кийин чыгармачылыкка кайтып кайрадан баштооңузга себеп болгон бул Кадыр Жарматов десем болот го дейм. Бул бригада киносун тартты. Ошол киносунда сиз катыштыңыз, ойнодуңуз. Кандай болду? Кинодон мурун эми Кадырды мен Какеш деп коем, ол мени Мукеш деп коет, ушинтип бири-бирибизди эркелетишебиз. Ушул жерде мен Какеге бир рахматпы, же ыраазычылыкпы, же мен бирок баары адамды баягындай ички баягындай текеберчилик бар го. Ошондой нерсе баягындай карап кетет, но бирок ошондо жеңип басып өтөйүн. Мен Кадырга, досума, жигарыма чоң рахмат айтам. Көп нерседен мени алаксытып, кайрадан секен жүр, Доске, сенин жолуң биякта деп кайра секен мага жол көргөзгөндүгү үчүн. И все, болду, аш жамактасам дарбаңдап кетет. Насчет кино боюнча ооба, балдар ушундай бир команда болуп бир кино татал. Ушундай комедия деп. Кадырдын үйү менин үйүмөн 2 район алыс. Анан бул баягындай велосипед деп да. Бул менин үйүм астынан баягындай парк деп кой, алия деп коет. Ошо менен велосипед терип келип, анан муке чык деп экөөбүз чыгып, түнү сүйлөшүп отуруп
Мукейм кайра ишти баштайлы. Мынандай бир кино кылалык. Мына командалар мындай кылып атат. Ана команда мондой атат. Шута биз монем чачылып кеттибиз. Деп экөөбүз кыйла сүйлөшүп отуруп, анан ушуна кино тарталы деп байкында кылып. Давай деп макул деп экөөбүз сүйлөшүп. Анан кадыр ошо сценарий жазган балдарга айткан ошойт. Ушундай Мурат кино кошулат. Деп анан ошентип сценарий жазылып. Сценарийге бир жарым ай, 2 айча убакыт кетти. Ушул кинонун сценарийсине. Бригаданын. Мына кино мына числода башталат. Ошол числого чейин, мисалы үчүн, реквизиттер, звукаштар, звукаш деп атам, звук не деп коет эле баягы кинонун немелерин. Мен аттарын жакшы билбейм экен чындап. Анан ошол баягы бетиңи грим кыла турган, костюм алып келип, костюм размерлерин алып, костюм кийгизе турган. Азыр кино ошо өнүп кетти. Мен 5 жыл үйдө жата берип мен билбей калыптым го. Бирөөсү петличка таккан, чай бергендер өзүнчө. Ошонусу бар турбайбы? Үстүңүзгө плед жаап. Вообще, я в шоке. Илгери биз өзүбүз эле зыңкыл баягы бунт деген акш жолу тартканбыз да биз кадыр деген күн. Онда өзүбүз эле зыңкылдатып иш кылып жүрөбүз эле. Азыр нет, ар кимисинин өзүнүн немеси бар. Жумушу бар, команданын, мисалы үчүн админ деп коет, администратор, мисалы үчүн машиналар өтө бере турган болсо, ал жака барып, машина өтпөй туруңуздар деп аны карап тура турган балдар башка. Ну, короче, көп да, мынандай мен мынага таң калдым. Мисалы үчүн, Нурбан тааныйсың, Нурба мурдатан бери кинолор чогуу тартып байкында Нурбек операторду. Нурба боло турган болсо, главный оператор болсо, Нурбанын алдында бир 2 бала иштейт экен. Типа баягы камераларды коюп бир нерсе звук ала турган бирөө болсо, анда бир экөө иштейт. Баягы мындай кыл, андай кыл деп айтып приказ берет режиссер беле ким эле? Ошолор болсо, алардын дагы бир командасы болот экен. Ошентип атып, баягы кино тартылып атканда команда көбөйүп кетет экен. Еще баягы кофе, чай алып келе турган баланын аты ким не деп коет эле ошондойлорду? Крафт не деп? Крафт. Мен биринчи барып эле графты чакыр дебем, граф ол иттин аты го. Крафт деп. Ушундай кака болду ал жерде. Анан оу деп келип калса. Ал крафт эмес, анан крафт деп ушундай айтып түшүндүрүштү. Илгери андай жок болчу, азыр ушундай болуп калыптыр. Ошо графтар менен тартып келдик анан. Ролго кириш оңой эле болдубу? Жок, башында бизде Алмаз деген бала тартты, бирок өтө жаш. Красавчик, бир ишине так, мындай бир бизде орустук тилин айтканда орус пейли бала экен. Мындай кыласыз, мындай кыласыңар. Да, дөйлө мындай кылып. Анан жаш эле бала экен да. Анан мындай кыласыңар, сиз туруң, мындай кылың, дөйлө чоң актерлорду, Оскат Байкеле Сулаймановдорду мындай деле башкарып байкында кылып атса. 5 жылдан кийин жук кириш кыйын го. Мындай карап, бул ким болду экен деп, ошо көрсө ошо баягы второй баягы экен. Анан ошентип баягындай кылдык, урушуп баягындай кылып атса, таң калып баягындай кылып койдум. Кийин барып туруп. Да, анда урушун уктук. Анда кичине башында жинет ийди. Мен чындап кыйналдым го. Мен атайлаган жокмун, башка кылган жок. Мен чындап кыйналдым. Еще несі болот? Бұл кино сөмкөн башталганда башында бакта көп чоң сцена деп коет го бакы. 15-20 адам ойной турган, бир отуруп столдун үстүндө ойной турган роль ошо сценага алып келип коет. Ал жерде биз Аскат Беке, мен, Икрам, Бекжан төртөөбүз главный ролдобуз. Төртөөбүздүн текстибиз көп бу жерде. Мен ошол жерде кыйналдым. Барып көрүнүш алгандан кийин салам алейкум айттым го, мына Сочиден кийин Турцияда концерт бердик дедим го. Салам алейкум. Күнөөгө жүргөндө айттыңызбы, кадыр балким ойноп эле коем, кинону ачышпай эле коем депчи. Мен көп жылдык жок, андай сөз болду. Аны мен кадырга мен ойной албайтам деп айткан жокмун. Мен ага башкача шылтоо кылайт. Не шылтоо? Аскат Байке өтө күчтүү ойнойт экен, анын астында мен жоголуп кетет экен. Аскат Байкенин астында сүрдөп сөздөрүм таппай калдым.
деп айттым. Каке түшүнбөдү деле болуш керек. Ол наоборот каке бар желкелерин укалап, досум, мен сага ишенем, досум деп баягында кылып кайра киргизип берет немеге. Площадкага, сөмкө болуп аткан жерге. Кайра кирип ойноп кетип эле сөздөрүм унутуп калып, бир нерсе болуп. Кичине кыйынчылыктар болду, бирок айттым го, кадыр айтканынан кайтпайт деп. Мен да кайтпадым. Но бирок Кудайга шүгүр. Бирок аягында баягындай болду. Мына сөмка бүтөт, мына күн сөмка бүттү, вот деп аткан күн оштон шаардан келип бүтүрдүк да. Да ойногум келип, ушундай болот го любой иште. Бүтпөсө экен. Чорт, мына жерде мынтип ойнобой, мына жерде мынтип сүйлөбөй деп өзүнчө. Эми поезд кетти го. Эми өзүмчө ал любой актер же болбосо любой артистте болуш керек өзү. Ушул тасма качан чыгат эми? Бригада тасмасы. Бул 3-сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда Кыргызстан боюнча Кудай буйруса коюлат. 3-сентябрь бригада кино комедиясы. Эң негизгиси буну 20 жаштан баштап 50 жашка чейин, 55 жашка чейин агалар, эжелер, эң негизгиси бул үй бүлөлүк тасма. Кеңири ата-энең менен, бала чакаң менен отуруп, кеңири көрө турган тамаша. Кино, комедия. Ошо 20 жаштан баштап 55 жашка чейин бардыгы барып көрсө болот. Себеби ошол жаштан баштап бул жашка чейин актерлор ойногонбуз. Сонун буюрса жакшы тасма болот деген ишеничтебиз. Сиздин ошо 4-5 жылдык тыныгуудан кийинки тасмаңыз, чыгармачылык аралашышыңыз менен мындай куттуктайбыз. Буюрса. Спасибо. Ал тасмага да барабыз. Биз да өзүбүз көрүп келебиз. Үй бүлөңөр менен барып көрсөңөр болот деп атпайсызбы? Мен үй бүлө туурасында сурагым келип атат. Жашооңуз кандай? Үй бүлө, бала чака, жубайыңыз? Баары сон, баары мыкты. Көп сүйлөй берсем көз тиет. Энди көп макта берсем көз тиет. Көп баягында ар нерсени айта берсем сөз тиет. Ошондуктан жалпысын алып келгенде мыкты. Сен бойдоксуң, тебе когда тебе лайфхак. Ал үй бүлөң мындай аялың же болбосо бала чакаң ал сага таандык, ал сага берилген аманат, келинчегиң же башкаң. Кыздарың болобу, балдарың болобу, кандай тарбиялап атасың, эмне жедирип атасың, эмне ичирип атасың, эмне кылып атасың. Алардын жоопкерчилигин сен алгансың. Алардын кем-көсүн бажон сен карашың керек. Алар сага гана таандык. Алар башка бирөө билиш шарт эмес. Алар башка бир жерде эс алып жүргөнүн сүрөткө коюп же башка кылып башка бирөөгө көргөзүшүн шарт эмес. Себеби ол сага таандык. Анан эң негизгиси, мисалы үчүн мен баягындай жактырбайм эми. Артисттер кандай кабыл алат экен? Достор, биз бүгүн мына жерде эс алып отурабыз. Достор, биз мынандай жеп атабыз. Достор, мына кафеге келиңиздер, мынандай эттер бар, мынандай. Алтын моло үйдө наны жок отургандар бар. Сен балаң мактанып атасың, балаң чыгарып атасың интернетке. О баласы жок отургандар бар. Роддомдо вот баласы өлүп калгандар бар. Зачем аларга көз? Ал бала чакаң, үй бүлөң не нан берип атасың, аш берип атасың, эт берип атасың. Все болду, ол сеники ал. Болду. Ол наракат туруш керек. Өзүң жумушуң менен, рас мен ушул кесип тандадымбы? Эл мен үй бүлөм менен же башка мени тааныган жок го. Мен талантым менен өзүм тааныдым. Ошо Мурат Баякын деген. Ошо мен алыңарда турам. Айтып атам, мисалы кыргызда үйлөнгөнгө чейин көзүңдү чоң ачып туруп тандап аласың. Анан кийин көзүңдү бекем жумуп, анан жашайсың депчи. Мен мынандай кыз танда, же мынандай деп сага айта албайм алтын. Ал сен Сагалык кеңеш болсунчу. Сен табитиң башка, сен өзүң жакшы көргөнүң башка. Намазкөй. Ата-энесинин тарбиясын алган, ата-энеси айылда болобу, шаарда болобу, элдин бир жакшы бир сөзүнө болбосо жакшы бир пикирине илешип калган инсандардын кызын алсаң, баары бир ошолордун тарбиясы, ошолордун бир
тиешес деп коем, ошонусу кызына тиет. А бирок мен сага кааларым сонун аял ал. Кудай буйруса, сенин тоюңда келип, Кадыр экөөбүз келип, конкретно бийлейик. Буюрса. Конвертке кичине акча кошобуз, бир 300 сомдон кошобуз. 600 сом. 600 сом. Эми ал жеген салат тузга болсо болот. Биз бир тарелка салат жейбиз, кетебиз. Зачем? Болду анда. 600 сом үчүн чакырайм. Ушул сиз айткан талаптарга сиздин жубайыңыз баары жооп береби? Топ келеби? Ар бир адамдын өзүнө жараша кемчилдиги болот. Менин кемчилдигим бар, сенин кемчилдигиң бар. Ошол менен бирге эле менин жубайымда кемчилдиги бар. Мен прям идеально деп айтпайм. Анчам жарашпай калат. Себеби биз пендебиз да. Пенде деген сөз бизде кандай бир которуп келгенде адашуучу зат болуп ушундай которулабы. Баарыбыз адашабыз, же болбосо баарыбыз кемчилик кетиребиз. Вот ошол. Негизи нормально. Жакшы маек үчүн рахмат ага. Ийгилик ишиңизге бар болуңуз. Мени жакшы көргөн, арасында кичине жаман көргөн көрмөндар, достор, агалар, энелер, эжелер, карындаштар, кыргыз калкым жалпысы. Ишиңиздерге ийгилик, баарыңыздар үйүңүздөрдө тынчтык болсун. Эң негизгиси тойлор болсун. Урматтуу жаштар, бири-бириңиздерди сүйүшүңүздөр, жакшы көрүңүздөр, үйлөнүңүздөр, тоюңуздарда мен кызмат кылайын. Эң негизгиси ноунеймде Мурат возвращается. Туура айттым? Туура айттыңыз. Рахмат сизге, бар болуңуз, ийгилик ишиңизге. Урматтуу көрүүчүбүз, жалпыңар сүйгөн, көргөн, күтүп жүргөн каякта болуп экен Мурат Жалиев, эмнеге чыкпай жүрөт, эмнеге командасына кошулбай жүрөт, же командалаштар бөлүп койду деген айрым уудуу кептер болгон буга чейин. Биз мына силердин сүйгөн актёруңар менен, тамашачыңар менен Мурат Жалиев менен подкастты тартууладык. Ушул берүүбүздү силер Сереп ТВнын телеканалынан көрсөңөр болот. Аты жөнүм Кадимбек Даняров. Көрүшкөнчө анда.